Кара Суу шаарында жайгашкан номер 66 Владимир Ильич Ленин аттындагы орто мектеби 1969 жылы 740 орундуу болуп курулган. Учурда 3200дөн ашуун окуучу окуйт. Аларга 63 мугалим билим берет. Башка мектептерден айырмаланып 6 күн, тактап айтканда ишемби күнү да сабактар өтүлөт. 3 нөөмөт менен окугандарына карабай кошумча сабактар өтүлүп турат. Билим берүү сапаты жакшы жана кесипкөй адистер сабак берет. Биз ар жылы олимпиадада катышабыз. Областта 4-чү орун алдык, орус тилден, математикадан 7-чи орун алдык, кыргыз тилден 1-чи орун алып, республика олимпиадага катышып 2-чи орун алып келдик. Кайыпова Сабина 11-чи Б класстын окуучусу. Ошого карата биздин мугалимге дагы өтө күчтүү талаптар коюлуп атат. Бала көп бизге, сабактан кийин дагы калтырып, кошумча сабак өтүшүп, ар бир ата-эне менен өзлөрүнүн өзгөчө иш болот. Өтө биздин мектепте иш көп. Мектеп 3 смендүү. Ленин аттындагы орто мектеби республикалык деңгээлдеги олимпиада жеңүүчүлөрүн чыгарганы менен белгилүү. Окуучулары ар дайым олимпиадаларда алдыңкы орундарды ээлеп келет. Мындан улам билим сапатынын жогору экендигин баарына маалым. Мен 1-чи класстан бери ушул жерде окуйм. Ошого бул мектеп өзү көптөгөн кандай десем, тарбиялык жактан дагы жакшы мага таасир берген. Ошол. Мен эч качан мындай башка мектепте окуган оюм бар деген ойлор келген эмес. Бул мектепте баары эле эжекелер жакшы. Ошо бардыгы менин жүрөгүмдө ар кандай орундар бар да, өзүнүнчө. Ошол анан бирөөнү мындай ушул деп айта албайсың. Билим берүү министрлиги тарабынан мугалимдерге берилген жеңилдик жана маянанын жогорулашы алардын ишке болгон дилгирлигин арттырды. Баштапкыдай кагаз иштерине кетирген убактын билим сапатын жакшыртууга арнап жатышат. Апрель айынан баштап мугалимдердин айлык акысы көбөйүп, бир кандай кубанычтар менен, сүйүнүчтөр менен өтүп турабыз азыр. Эмеге караганда быйыл биздин министр Алмазбек Бейшеналиев кыйла жеңилдиктерди кылды мугалимдерге. Ал биринчиден биздин жазуу иштерибизди, айрыкча ушундай документ иштерибизди азайтты. Эң негизгиси календарный план, журналдык план жана өздүк баракчасын гана толтура турган болдук. Эң негизгиси азыркы заманбап санарип сабактарды өткөнгө аракет кылып атат мугалимдер. Мурдага караганда уже мугалимдердин кызыгуусу күчөп баштады. Мүмкүн ошол айлыктын көбүнөндүр же балдарды жакшы көргөндүктөн ушундай болуп атат. Кара Суу шаарында жайгашкан Кычан Жакыпов аттындагы зээндүү балдар үчүн номер 61 жатак гимназиясында окуучулар жат окушат. 24 саат мугалимдердин көзөмөлүндө болушат окуучулар. Быйыл аталган мектептин 5 окуучусу алтын тамга тестирлөөсүнө талапкер болуп турат. Өткөн жылы 2 окуучу кызыл аттестаттын ээси болгон. Жалпы республикалык тестирлөөдөн биздин мектепте жылда эле жакшы жетишүүлөр, ийгиликтер болот. Орто балл биздин мектепте 3-4 жылдан бери орто балл 161. Бул жакшы көрсөткүч деп биз санайбыз. Мурдагы жылы эгерде 5 окуучубуз 200 баллдан жогору алса, былтыр 2 окуучубуз 200дөн жогору балл алды. Андан кийин эгерде суроолуу сүйлөм болсо, суроо бергисин. Дадан Султанов атындагы жалпы билим берүү жатак мектеби социалдык абалы оор балдарды окутат. 9 жылдык мектеп билим берүү системасындагы реформаларынын болушун колдойт. Кээ бир түшүнүксүз маселелер бар, кээ бир жерлерде өзүнүн айта турган сунуштарыбыз бар. Мисалы үчүн бизде 9дун балдары, 8дин балдары ал олимпиадага барганда, райондук барганда 10-11 класстын программаларынан кирип алып атат. Алар эми бизде андай мүмкүнчүлүгү жок да. Биз өзүбүз 9 жылдык болгондуктан биздин максимальный бере турган сабагыбыздын деңгээли 9 класска чейин. 10-11 класстан бизде жок. Ош облусу боюнча райондор аралык билим берүү сапатында Кара Суу району баштапкы жылдарга салыштырмалуу алда канча жогорулаган. Перизада Ташиева, Улкан Зондугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.